Кутусай кени бар, жанында дагы Каленсай деген, Берилий деген элементтин кени бар экен. Анан Кутусайды дагы эле кеңейтип изилдесек, бул жерде бир топ өкмөткө, мамлекетке пайда келе турган мүмкүнчүлүктөр бар экен. Экинчиден, ал жерде тиги калдыктарды сактоочу 4 хвостохранилище деп коет, ошолор бар. Аларда дагы иштелбеген убактында коргошун менен цинкти алганда берки сейрек кездешүү металлдар калып кеткен экен. Алардын дагы көлөмдөрү бир топ экен. Биз ал кендерди дагы ала турган оюбуз бар. Мына ошого тиешелүү биз бул тармакты бир сыйра анализдеп чыктык. Дүйнө жүзүндө кайсыл өлкөлөр, кимдер канча казып атканын, кандай көлөмдө, кайсыл элементтер лантаноид группасынан эң азыркы күнү тансык, ошол элементтердин кайсынысы канча турарын аныктадык. Чынында бул нерсени эгерде тиги экономикалык тил менен айта турган болсок, бир топ каражат болот экен. Азыркы эле көлөмдөр баалап көрсөк, бир 200 миллиард доллардан ашык экономикага пайда келтирсе болот экен. Эгерде бул кенди жана заводдорду куруп, иштетип, иш жүзүнө ашырсак. Муну иш жүзүнө ашыртыш үчүн бир топ жаңы технологиялар керек, жабдыктар керек, жана керектүү адистер керек. Биз булардын баарын тегерегинде анализдеп, технико-экономикалык аныктаманы иштеп чыктык. Ошол боюнча азыркы күнү иштерди жүргүзүп жатабыз.